кыргызды келип көрүп кеткендер, бул жака турист болуп же жумуш менен келип кеткендер абдан меймандос, мээримдүү жана ачык калк катары деп байкоо жүргүзүп кетишет да. Анан мен ойлойм биздин ошол артыкчылыгыбыз жана аны сактап кетишибиз керек. Анан өзүбүзгө аныктоо бергенде жалаң артыкчылыктарыбыз жөнүндө гана сөз кылбай, кемчиликтерибизди да аныктап, ошол кемчиликти же кабыл алып, ооба ушундай кемчилигибиз бар деп, же болбосо ошону жокко чыгарганга аракет кылсак болот да. Ооба туура. Мен мисалы үчүн Японияда 10 жыл жашап келбедим белем, анан жаңы барганда каяктансың деп сурашчу да. Анан Кыргызстанмын десе, Кыргызстан каякта деп эч ким билбечү. Бирок азыр болсо жанакы бизде азыр спортчулар көп го, жеңгендерчи, олимпийский чемпиондордон аркылуу, Кыргызстан, Центральная Азия, Казакстанга жакын деп ушинтип азыр эми бизди билип калышты да. Анан аябай сыймыктанам, маган убакыт келди деп, же эми бизди таанып баштады деп. Бирок мурун Кыргызстан десем, япончо киргизы деп айтылат да. Кыргызстан кара кимашта, мен Кыргызстандан келдим деп айтсам, алар игириси деп айтышат. Игирис болсо бул Англия деп айтышат. Жок, Англия эмес, бул Кыргызстан деп түшүндүрүп азыр болсо мен билем каякта деп көбү билип калышты. Жакшы.